мамлекеттик комитети 11 августта Ооганстандагы Ислам мамлекети террористтик уюмунун лидерлеринин тапшырмасы менен Кыргызстанда террор уюштурууну пландаган Кыргызстандын жараны кармалганын билдирди. Такталган маалымат боюнча кармалган киши 1983-жылы туулган. 2019-жылы эл аралык террористтик уюмдун бандиттик түзүлүштөрүнүн катарында куралдуу чыр-чатакка катышуу максатында Кыргызстандан чыгып кеткен. Камалган киши Баткен облусундагы убактылуу кармоо жайына киргизилди. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов буга чейин Ооганстандагы абалдын курчушу Кыргызстандын эң башкы тышкы коркунуч экендигин айткан. Ал Ооганстандын түндүгүндө Талибан кыймылына баш ийбеген террористтик топтор бар экенин билдирген. ОДКБ, мы активные участники этой организации. Мы всесторонне поддерживаем все эти программы ОДКБ. Там все решения принимаются единогласно, консенсусом. И вопросов тоже противодействия угрозам и вызовам, которые исходят из Афганистана, мы, конечно, полностью поддерживаем ОДКБ. Потому что мы и рассчитываем, и надеемся, и мы рассчитываем, что и у нас, если будет взятка, ОДКБ нам поможет. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги жылуулук электр борбору 2-нин абалы менен таанышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Анда жакын арада жылуулук электр борборун реабилитациялоо боюнча болжолдоо техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгууга тендер жарыялоо пландалып жатканы айтылат. Жылуулук электр борбору 2-нин курулушун кайра жандандыруу 2-5 жылдын ичинде куруп бүткөрүү менен анын кубаттуулугун 460 мегаваттка жеткирүү сунушталып жатканы белгиленген. Жылуулук электр борбору 2-нин долбоору 1991-жылы иштелип чыккан. Долбоор боюнча негизги отун катары жаратылыш газын колдонуу пландаштырылган. Бишкек шаарындагы жылуулук электр борбору 2-ни 100 гектардан ашык жерге 2 этап менен куруу мерчемделген. Бирок СССР кулап газ менен жабдуу үзгүлтүккө учрагандан кийин объектинин курулушу токтоп 47 гектар аянттагы аталган жылуулук электр борборунун санитардык зонасына акырындык менен жеке турак үйлөр курулуп кеткен. Президент өкмөт парламент тарабынан демилгеленген сунуштарды элдин катуу сынынан кийин жокко чыгарды. Президент бүгүн эле акимдерге 60 миллион сомго жол тандабастарды сатып алып берүүгө, мектепке ата-энелерден акча чогултуу демилгесине, участковыйларга ишканалардын экономикалык кылмыштарын текшерүү укугун берүүгө каршы чыкты. Коомчулукта президент өзүнүн командасы демилгелеген сунуштарын өзү жокко чыгарып, ойлонулбай пландалган иш катары сыпатташууда. Бул демилге президенттин макулдашуусу жок же ал киши укпай калды деп ойлойсузбу? Же Акылбек Жапаров президент менен кеңешпей ушундай иштерди жасап, бийликти жаман көрсөтүп атышы ыктымалбы? Министрлер кабинети президент менен эл менен иштешүүсү, кызматташуусу начар болуп, макулдашылбай баштаган иши терс жыйынтык алып келүүдө. Мамлекеттик башкарууда командалык байланыш начар болуп, макулдашылбай жасалган иштер бийликтин эң чоң кемчилиги катары бааланаары турган иш. Бишкектеги Ынтымак паркынан анча алыс эмес жерде 4 автоунаа кагышып, 2 адам жабыркады. Бул тууралуу Кайгол милициясынан билдирди. Окуя болгон жерден тартылган видео Короче Telegram каналына жарыяланды. Кадрдан унаалардын бири оодарылып кеткенин, экинчиси бакты сүзгөнүн көрүүгө болот. Милициядан билдиргендей, окуя кечээ 12 августта саат 23:00 болгон. Алдын ала маалымат боюнча Чыңгыз Айтматов проспектиси менен түндүктү көздөй бара жаткан Lexus 570 менен Ford Mondeo кагышкан. Анын кесепетинен Ford каршы тилкеге чыгып кетип, Honda Fit менен сүзүшкөн. Ошол эле учурда Toyota Camry токтоп калган Lexus автоунаасын каккан. Жабыркаган 2 адам болжол боюнча Ford үлгүсүндөгү машинада болгон. Унаалардын бардыгы айып короого токтотулуп, териштирүү иштери уланууда.
Россиядагы мекендештер менен жолугушуулар өткөрүлүп жатканын Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушууну Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги менен биргеликте уюштурган. Жолугушууга ушул жылдын 12 августунда Москвадагы чет өлкөлүктөрдүн катышуусу менен болгон чыр-чатактар себеп болгон. Ага кыргыз диаспорасынын жана коомдук бирикмелердин жетекчилери, спорттук клубтардын машыктыруучулары, ошондой эле Москвадагы жана Москва облусундагы такси фирмаларынын айдоочуларынын ассоциацияларынын башчылары катышты деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, бул жолугушууда уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан жасалган кылмыштарды болтурбоо, баңгизатка байланышкан кылмыштарды алдын алуу маселеси талкууланды. Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү жолугушуунун катышуучуларына жакында болгон окуялар, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча жүргүзгөн иштери, ошондой эле жаштар арасындагы баңги кылмыштарынын алдын алуу жана болтурбоо боюнча аткарган иштери тууралуу маалыматтарды беришти.